Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиздер менен биз офис апы ачсамбы, кандай кылып ачсам болот, акчачы жокпу, кандай шарттары бар, кандай жолдору бар жана кандай пайдасы бар, ушулардын баары менен таанышып кетесиз жана фаберлик франшиза бизнеси жөнүндө маалымат алып кеткенсиз. Бул сабактын пайдасы, сиз офис ачууну сизге пайдасын толук көрө аласыз. Ошондой эле офис ачууда негизги тобокелдерди жана негизги милдеттериңизди, негизги шарттарын жана негизги кандайдыр бир түйшүктөрдүн алдын ала билет экенсиз дагы. Ошол себептен сиз өз чечимиңизди жакшылап ойлонуп анан гана чыгарасыз жана даяр болуп ачасыз, ойлонуп көрүп ачасыз. Кийин ачып алгандан кийин кокуй могул жагы бар турбайбы, бул жагы бар турбайбы деп разочарование болуп же көңүлүңүз калып, анан апыны жаппастан алдын ала ойлонуп жакшылап жети өлчөп бир кез демекчи, жети өлчөп бир кез демекчи, жакшылап ойлонуп анан кийин гана чечим кабыл аласыз. Негизги түшүнүктөрдү талкуулап кетели. Негизги биздин сабакта керектелүүчү АП деген түшүнүктү көп угасыз жана агенттик пункту. АП агенттик пункту бул эмне? Бул компаниянын товары келип түшүүчү жана элге берилүүчү ишкана. Демек элге заказдарын берүүчү жана тейлөөчү ишкана экен. Ошондой эле заказдарын брак болгон учурда же недостача жетпей калган учурда алмаштырып берүүчү ишкана экен. Жана элге үстүртөн маалымат берип кетчү, тааныштырып кетчү ишкана. Агенттик келишим. Бул компания менен иштешүү жөнүндө келишим, агенттин укуктары жана милдеттери ал жерде жазылган. Бул боюнча видеодо дагы үстүртөн айтып кетебиз жана тааныштырып кетебиз. Негизинен мына агенттик келишим түзөсүз, эгерде сиз АП ачам десеңиз. Агенттик келишимде болсо сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз бар. Анткени сиз компаниянын өкүлчүлүгү болуп, компаниянын ошол шаарда, ошол айылда же ошол жашоочу пунктта сиз ошондой өкүлчүлүгүн ачып атасыз жана компанияны сиз элдин астында өзүңүздү фабилик катары көрсөтүп атасыз. Адамдар сизди көргөндө фабилик деп калат жана фабилик дегенде сизди көрө турган болот. Ал үчүн сиз көптөгөн шарттарга макул болушуңуз керек жана ошол шарттарды аткарышыңыз керек болот. Ошол эле учурда офис деген түшүнүк бар. Сиз АП кааласаңыз агенттик пункт ачпай, эч кандай өзүңүзгө милдеттеме албай, эч кандай түйшүктөрдү мойнуңузга албастан жөн гана офис ачсаңыз да болот. Бул маалымат борбору, бул адамдардын жолугушуу жана адамдарга сабак өтчү жана адамдар менен жолугушчу кичинекей ишкана же бөлмө десек болот. Бул маалымат борбору. Компания тарабынан бирок эч кандай колдоо, эч кандай талап жок. Бул өзүңүз кааласаңыз ачасыз, кааласаңыз АП ачып аласыз. Товарда келбейт, сиз болгону элге маалымат бересиз. Мисалы үчүн сизде АП ачууга мүмкүнчүлүк болбосо же сиз жашаган жерде АПлар жакшы эле иштечү болсо, бирок элдер менен жолугушуңуз керек болсо жана ошондой эле компаниянын астында эч кандай милдеттеме алгыңыз келбесе, жана товар менен иш кылбастан эч кандай тобокелге баргыңыз келбесе, анда сиз болгон офис ачып алып, мисалы үчүн АПнын жанына офис ачып алып, ошол жерде жолугушууларды өткөрсөңүз болот. Жана АП менен сүйлөшүп алсаңыз болот. Мисалы үчүн заказдарды сизге жөнөтөбүз, бирок жолугушууларды ушул жерде өткөрөбүз. Мына ушул жерге мага адамдарым келип калса, мага жөнөтүп тургула, мен ушул жерде маалымат берип турам десеңиз болот экен. Ал АП менен келишип алсаңыз болот. Албетте ал АПга дагы сиздин адамдарыңыз келип ошол жерден товар алып турганы өтө ыңгайлуу жана өтө пайдалуу болуп эсептелет. Анткени ал ага акча түшөт. Анткени ал адамдын АПсына акча түшүп турат. АП же агенттик пункт ачуу дагы бул өзүнчө франшиза бизнеси. Демек сиз фабиликтин өкүлчүлүгүн ачып атасыз же дилерлигин алдыңыз. Франшиза бизнеси жөнүндө биз мына Бай адамдардын сырлары аттуу видеобузда толук айтып бергенбиз. Бул өзүнчө бир бизнес ачуунун жолдорунун бири. Өзүңүз бир кандайдыр бир фирма ачканга караганда франшиза ачуу бул көп жагынан ыңгайлуу жана көп жагынан жеңил жана тобокели аз болот деп айтканбыз. Анткени бул даяр система, даяр товарлар, даяр технологиялар, башкача айтканда сизге даяр бизнес берип атат. Ошол бизнеске кошулуп, ошол бизнести өнүктүрүп отуруп, өзүңүзгө акча түшүп турчу бул бизнес система курулсаңыз болот. Ошондой эле бул атактуу фирманын өкүлчүлүгүн ачуу. Франшизаларды, белгилүү франшизаларды көрүп кетсек, мисалы үчүн мына сиз көрүп жүрөсүз, бул LC, Waikiki, Collins, McDonald's, Ivrosh, H&M, Brandmix, Sela, MGN Extra, ошон көптөгөн ишканалардын сиз франшизасын ачсаңыз болот өзүңүздүн шаарыңызда. Ал үчүн сизге орточо мына 6 миллион сомдун тегерегинде акча керек болот, же болбосо 150 000 евро. Анткени сиз көптөгөн оборудование, көптөгөн паушальный взнос деген же болбосо роялти дегендерди төлөшүңүз керек болот. Ошонун баары кошуп келгенде ушундай бюджет керек болот. Жана ошондой эле көпчүлүк фирмаларда сиз алдын ала көптөгөн товарды запас кылып кармап, магазин ичин толтурушуңуз керек болот. Ошол себептен сизге бюджетке ошол акча керек болот жана өтө кымбат ремонтторду жасооңуз керек болот. Ал эми АП ачуу же фабиликтин өкүлчүлүгүн ачуу бул кыйла ыңгайлуу жана кыйла арзан болот экен. Атактуу убакыт аркылуу текшерилген брендтин сиз франшизасын ачып атасыз. Мисалы үчүн
канчалаган фирмалар ачылып жабылып атат, канчалаган фирмалар ачылган менен эч ким тааныбайт. Мисалы үчүн бир фирмалардын бири, мен атын айтпай эле коеюн, мисалы үчүн бир дүңгүрөк барып азыр аты өчүп кетти. Ошонун франшизасын ачкандар да бар, ичине толтура товарларды коюп алышат. Бирок толтура товарларды коюу бул бир чети тобокел, өзүңүзгө көптөгөн милдеттенме жана банкрот болуп калышы мүмкүн. Тобокелге барып атам деген милдеттенме алып алышыңыз мүмкүн. Ал эми апы Фабиликтин апысын ачканда сиз башкача көптөгөн жактан ыңгайлуу жана тобокели жок, банкроту жок ишканалардын бирин ачып атат, франшизалардын бирин. Анткени сиз товарга акча киргизишиңиздин кереги жок, анткени заказ менен келет. Чоң тобокел жок болуп атат, сиздин бизнесиңизди чоңойтуу үчүн бул курал да болуп жатат. Жана ошондой эле товарды көп киргизбегендиктен сизге ашыкча иш жок болуп атат. Бул оны товарды кабыл алуу, элге берүү жана возвраттарды кайтаруу болуп атат. Ал эми франшиза болгондо, башка франшизаларда болгондо анда сиз көптөгөн акчаларыңызды товарда, оборотто кармап турушуңуз керек болот эле. Ал эми Фабиликтин франшизасында сиз ошол акчаны кармабай каласыз. Ошол себептен бул өзүнчө бир сонун күчүлүктөрдүн бири. Муну дагы жакшылап көңүл буруп таанышып койсоңуз, балким пайдасы тийип калар. Ал эми Фабиликтин франшизасын ачуу үчүн сизге чоң акчанын кереги жок, миллиондордун кереги жок. Болгону 25 000 сомдон минималдык бюджет 100 000 сомдогу тегерегиндеги мына бюджет менен ачсаңыз болот. Анткени сиз товарды очойтуп көп алышыңыздын кереги жок. Өзгөчө эркектерде көңүл бурсаңыздар болот. Мына апы ачуу бул өзүнчө дүкөн ачууга окшогон бизнес. Бирок дүкөндөн айырмасы көптөгөн товарларга акчаңызды киргизип отурбайт экенсиз. Офис ачуунун сиздин үчүн кандай пайдасы бар көрүп кетели. Бул биринчиден кошумча дагы сиз үчүн бир бизнес, кошумча акча түшүктүрчү булак жана кошумча киреше. Бирок кошумча башында башкаруу албетте муну менен иштеш керек болот, муну менен алек болуш керек болот. Тааныштардын, группаңыздагы сиздин артыңыздан келген лидерлердин, адамдардын көз алдында сизге бул да кошумча авторитет кошот жана бизнеске ишеним кошот. Ошол жактан да бул жакшы курал. Ошондой эле команда, группаңыздагы адамдарды уурулардан сактап калуу үчүн жакшы курал, мүмкүнчүлүк айла жок. Эми мындай болбосо жакшы болмок эле, бирок Кыргызстанда жана көптөгөн кээ бир мамлекеттерде ууруу наставниктер, ууруу лидерлер бар. Алар башка бирөөнүн адамын уурдап өзүнө катып алганга аракет кылышат. Өзгөчө апыларда ар кандай адамдар иштечет. Ошол себептен ушул проблемада да биз көп кабыл болдук тилекке каршы. Ошол нерседен да өзүңүздүн жана өзүңүздүн адамдарыңызды сактап калуу үчүн жакшы курал. Бул курал катары ачкандарда бизде аз эмес лидерлер, ошол максатта да ачкандар болуп атышат. Команда группаңыз менен жолугушуп туруу үчүн жакшы курал жана мүмкүнчүлүк. Албетте офис ачуу дагы бул өзүнчө команда группаңыз менен жолугушуп туруу үчүн жакшы курал жана сактап калуу, уурулардан сактап калуу үчүн да жакшы курал деп айтсак болот. Анткени жекеме жеке, бетме бет жолугушуп турган бул башка. Ал катарда жакшы курал катары колдонсоңуз болот. Бирок бул негизги максаты албетте ал эмес. Негизги максаты бул демек ушул бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн дагы бир куралдардын бири деп эсептесең болот. Бирок ушунун баарына төлөө керек болот. Акысыз биздин жашоодо эч нерсе жок. Баардык нерсенин баасы бар, баардык нерсеге төлөө керек болот. Авторитет болуш үчүн, кошумча акча түшүп туруу үчүн, команда группаңызды уурулардан сактап калуу үчүн жана команда группаңыз менен жолугушуп туруу үчүн жана команда группаңыздын ушул бизнеске болгон көз карашын өзгөртүп, ишенимин да чоңойтуу үчүн албетте сиз кандайдыр бир баа төлөшүңүз керек болот. Бул эмне? Бул офис ачуунун сиз үчүн түйшүктөрү, проблемалар жана иштери. Ашыкча көптөгөн түйшүктөрдү мойнуңузга алышыңыз керек болот. Мисалы үчүн, көп убакыт бою пайда жок болуусу ыктымал, сиз бекерге акысыз иштешиңиз мүмкүн. Албетте бул бардык эле бизнестер үчүн нормалдуу көрүнүш. Мисалы үчүн, анткени мисалы үчүн мына биз ачкан сулуу салон 7-8 айга чейин бизге пайда алып келген жок. Биз бир гана арендага иштеп аттык, бул нормалдуу көрүнүш. Биз ачкан супермаркетибиз үйгө тамак ашты жеткирип берчү супермаркет болчу. Ал да 1 жыл иштеди, 1 жыл бою пайда көргөн жокпуз. Тескерисинче минус менен чыктык. Ошол себептен бул кадимки бизнестер үчүн бул нормалдуу көрүнүш, ал эми апы үчүн бул тем более кичинекей акчаны киргизип тобокелге бартат. Группаңыз менен иштешүүгө убактыңыз жетпей калышы мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек болот. Ошол себептен биз апыны ачканда мүмкүн болсо, артыңызда лидерлер бар болгондо гана сиз өз алдынча группа сабак өтүп, өз алдынча группа түзүп, өз алдынча умтулган адамдар 1-2 адам бар болгондо гана ачканыңыз туура болот деп эсептейбиз. Ошол себептен муну эске алышыңыз керек болот. Кандайдыр бир убакыт ичи сиз акчадан кыйналышыңыз мүмкүн, тапканыңыздын баары ошол апыга кириши мүмкүн. Бул эми бардык бизнестер үчүн ушундай эле көрүнүш. Албетте сиз группа түзүп гана онлайн иштесеңиз мындай чыгашалар болбойт, мындай түйшүктөр болбойт. Бирок апы ачууда, офис ачууда мындай түйшүктөр, чыгашаларга жана проблемаларды чечүүгө даяр болушуңуз керек болот. Кандайдыр бир убакыт ичи сиз территорияга байланасыз, эч жакка жыла албай, эч жакка чыга албай каласыз. Буга да даяр болуңуз. Буга даяр болсоңуз гана ийгилик күтүп турат. Биз дагы ушинтип ушул түйшүктөрдү мойнубузга алып, ушул проблемаларды мойнубузга алып отуруп ийгиликке жеттик.
Дайым нааразы кардарларды угуп көрүп турасыз. Бул нормалдуу көрүнүш. Сизге адамдар ар кандай маанада, ар кандай характердеги, ар кандай көз караштагы адамдар келет дагы, өзүнүн наставнигинен ала албаган маалыматты же өзүнүн наставнигинен урушуп калган учурда сизге жинин чыгарат, ошого дагы даяр болушуңуз керек. Ушуга карабастан иштеш керек болот. Биз дагы ушуга карабастан чыдап иштеп келдик ушунча жылдар бою. Азыр эми биздин апыда албетте операторлор иштеп, бизсиз деле офисибиз өзүнөн өзү иштеп атат. Офис ачууда кандай шарттар жана кандай талаптар коюлат? Биринчи эле талап бул сиздин апыңыз, офисиңиз айына 120 000 сом оборот жасап туруусу керек. Биринчиси. Эгерде сиз бир нече ай 120 000 сом оборот жасабасаңыз, анда сизди же кийинки тепкичке төмөнгө түшүрүп салат агент деген, эч кандай талабы жокко. Же болбосо сиздин апыңызды жабыш керек болот. Офисиңизге бир жолу жазылган заказ 12 000 сомдон кем эмес болушу керек, эмесе ошол заказ келбей калат. Мисалы үчүн сиз айталы, ушул дүйшөмбү күнү келе турган товарга 12 000 сом жетпей калды. Анда сиздин товарыңыз эми дүйшөмбү күнү эмес, айталы шаршемби күнү, 3-күнү келет. Клиенттер муну көп күтүп калат да, сиздин ушул офисиңизге наразы болуш баштайт. Ошол себептен буга дагы көп аракет кылып, офисиңизди тезирээк, мүмкүн болсо апыңызды тезирээк элге таанымал кылып, жана көптөгөн адамдар заказ жазчу деңгээлге чейин раскрутка алышыңыз керек болот. Аны үчүн сиз көптөгөн минеттерди жасап, жүгүрүп иштеп, элди жакшы тейлеп, иши кылса көптөгөн иштерди жасашыңыз керек болот. Ал боюнча видеобуздун кийинки бөлүктөрүндө көбүрөөк сүйлөшүп айтып беребиз. Офисиңиздин арендасын бардык чыгышалар, бардык отчеттор, салык инспекциясында, соцфонддо ошол бардык отчет тапшырчу ишканалар менен өз алдынча иш кыласыз жана ошол чыгышлардын баары сиздин мойнуңузда. Бул сиз дүкөн ачканга барабар эле ошого окшогон эле бизнес. Ошол себептен ушул чыгышлардын баары мойнуңузда. Эгерде актабай калчу болсо, сиз өз чөнтөгүңүздөн чыгарып, же өзүңүздүн группаңыздан түшкөн пайдадан чыгарып төлөшүңүз керек болот. Ал эми актап андан көп акча агышып калса, албетте сиз пайдага чыктыңыз деп эсептесеңиз болот. Сиз башка адамдардын группасында тейлөөгө милдеттүүсүз. Муну дайым эсиңизде болсун. Өзүңүздүн гана группаңыз эмес, башка группаларды да тейлөөгө милдеттүүсүз жана аларга жакшы мамиле кылууга милдеттүүсүз. Анткени дегенде сиз компаниянын өкүлчүлүгүн ачып атасыз. Жана көптөгөн Россия болобу, Казакстан болобу, башка мамлекеттерден да заказдарды жазса, алар алып кетүүгө укугу бар. Заказдардагы брак, недостача ошогон жетпеген товарларды сиздин айыңыздан, мисалы үчүн кандайдыр бир товар сиз ашча салып коюп, башка бирөө алып кетип калды дейли, же болбосо скаттан эгерде салбай калган болсо, ошону скат менен сүйлөшүп, аны далилдеп, аны салдыруу жана ошол адамга алып берүү сиздин милдетиңиз. Эгерде брак болсо, компания менен сүйлөшүп, бракты жөнөтүп, сиз алып кардарга алмаштырып беришиңиз керек болот. Ошон көптөгөн проблемаларды чечип турушуңуз керек болот. Кийинки шарт бул көптөгөн возвраттарга чыгышлар кетиши мүмкүн. Өзгөчө сиз алыскы региондордо жашачу болсоңуз, компаниянын машинасы возвраттарды өзү алып кетпейт. Демек сиз такси аркылуу Бишкекке складка жөнөтүшүңүз керек болот, эгерде адамдар товарларын албай койсо. Бул чыгышларга өзүңүздүн жаныңыздан төлөйсүз биринчиден, экинчиден жана эгерде возвраттар көп болуп кетчү болсо, анда кичинерээк суммада болсо дагы штрафтарды компания төлөтүш керек болот. Анткени возвраттар көбөйгөн сайын товардын сапаты өлө баштайт. Ошол себептен возвраттарды азайтуунун үстүнөн да иштеп турушуңуз керек болот. Апа ачуунун кандай плюстары бар көрүп кетели. Сиз үчүн бул ишкерликте чоң мектеп, чоң тажрыйба. Сизди ишкер катары бул тарбиялайт жана үйрөтөт. Жана сиз кандайдыр бир дисциплинага келесиз. Күндө бизнестин үстүнөн иштеп, аны өнүктүрүүгө, аны раскрутка кылууга сизде жаңы жөндөмдөр пайда болот жана жаңы жөндөмдөр машык кылып калат. Сизди жоопкерчилик алууга жана чоң иштерди аткарууга үйрөтөт. Демек сизди бизнес-леди, бизнесмен катары жакшы даярдайт экен. Өзүңүздү бизнес-леди катары сезе баштайсыз. Ошол эле учурда келечекте чоң бизнеске айландырсаңыз болот, апы бизнесин да чоң бизнеске айландырса болот. Жана көптөгөн тааныштарыңыздын астында бул албетте авторитет, мына менин офисим бар деп мактанса болор деңгээлге чыгасыз. Акча тарабынан дагы сиз утасыз. Ошол себептен апы ачуу дагы бул өзүнчө жакшы жактары бар экен. Эгерде сиз албетте жакшылап менет кылып, башында акысыз чыгышларга чыдап иштеп койсоңуз гана акыры аягы акча тарабынан ута баштайсыз жана сизге апы жакшы пайда алып келчү бизнес болуп калат.